Assalamu алейкум, YouTube көршілер, қандайсыздар? Барыңыздардың құтпан күніңіздер менен. Туғандар, Талас обласындағы Манас району Покровканың ішіндегі дағы бір ес алушы жайға келдім, туғандар. Мынакей, сіздер көріп тұрғандай негізі әр бір ес алушы жайдың әр бірінің өзінше өзгөчөлүктөрү бар. Бұл жақ Тоқойдың ішінде, жалаң. Көлөңкөнүн ішінде екен, жашылданған Тоқойдың арасындағы. Бұл ошол микрорайондан эле түптүс эле Байынсанын көчөсү менен түптүс эле келсеңиздер, ушу Токойго мынакей. Ушул Байсал деген эс алуучу жайга келесиздер, тугандар. Мынакей бисмилла деп азыр оозунда турабыз киргенден кийин. Мына бул жакта кожоюнун иштетип аткан кожоюн экен. Азыр микрофонду берейин. Ана толук маалыматын берсин. Бул жака негизи биринчи жолу келип атам. Анан кандай шарттар бар түшүндүрө кетсин. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, урматтуу көрүүчүлөр. Биз былтыр 2022-жылы ачылганбыз. Боз үй тегип эме кылып, эс алуучу жай кылып. Анан былтыр ачканда 2 боз үй эле бизде. Анан 2 боз үй тегип анча шарттары жок эле, быйыл шарттарын түзөп элге кичине жакшы шарт болдун деп дагы бир боз үй тегип анан тапчан кылдык бул жака. Анан былтыр кымыз, балык, куурдак, шашлык кылган эмес элек. Быйыл анын баарын баштадык. Кечинде келип элдер эс алабыз десе, ошонун баарын элге шарт түзүп жасап берип атабыз. Ошол азыр да өзүңүздөр көрөсүздөр. Быйылкы өзгөчөлүктөрү могу боз уйлардын астында пол жок эле. Баарын алдына пол кылып, элге баягы сыз өтпөсүн аркы берки деп, анын үстүндө төшөктөрдө кийистерде суу болуп кетет экен, мын тартып. Анан боз уйлардын алдын баарын полдоп пол кылдык. Анан азыр көрөсүздөр, могу эме очак каналардын баарын мезгилинин талабына ылайык баардыгына газ деп коебу, ошондой эмеде кылып, ар бир боз үй жакы өзүнчө атабыз да, элге шарт түзүп берчү. Былтыр 2 болчу, быйыл дагы бирөөдү кошуп 3 кылдык. Анан бияктан тапчанды жасадык, эме кылып. Ошол азыр иштерин боз үйдүн баардыгы бирөө эле Кытай боз үй, калганын баары кыргыз боз үй баардыгы. Тамактарды өздөрү келип продукттарды пиширип же жасап бересиңер? Эми кээ бир эндер өздөрү келип продукцияны алып келип өздөрү бышырып эме кылып дешет. Анан эгер жана заказ берсе, биз өзүбүз жасап беребиз тамактарын эме кылып. Анын үчүн кирүү үчүн акча алынбайт эгер бизден тамак алып наркы берки кылынса. Ошол анын четинен баштап көрө берели мына. Чоңуз. Демек бул жака экскурсияга чыкканга жакшы экен да, семья менен келип, достор менен келип, эс ала турган салкын жер экен да. Иштери жакшы экен, көрүнүп атат. Негизи ошол сууга түшө турган жерлерде бар жокпу? Сууга түшө турган жерлерден эме кылып жазып атабыз. Быйыл бүтпөй калдык. Цементте бассейн кайын деген селге эме кылыпчы. Анан суу кечире эметип калды эле, сууда келип калып бүтпөй калдык. Анан эмки жылы Кудай кааласа, Кудай буйрса да башкачараак кылып эме кылабыз. Кемебиз мындай 3 көзтөн жасаганбыз менен да. Бул болгон ошо экономичный болот экен, вот аябай аз кетет экен. Бираз эле от эме болсо эле тамак ашы даяр болот. Ошол отундары бери баардыгы эме болгон, жарып койгонбуз, элге шарт түшүп. Өздөрү жага берет, отунга эч нерсе акча албайбыз ага. Бул Кытай боз үй деген кандай эмнеси менен? Бул Кытай боз үй деген болгондо жана темир менен экен да, эндичи. Темир менен жасалган, жыгачтан эмес. Бул жака бака элдерди отургуза элекпиз, килемдерин салып эме төшөйбүз, столду коюп, ошол столдор менен шарт түзүп беребиз элдер отурганга. Ар бир боз үйдүн ичинде өзүнүн мындай идиштери бар. Ошол идиштери баардыгы жетиштүү, 30 кадамга. Негизи ошо түнөгөндөр болду эле? Түнөгөндөргө кандай кабыл шарт бере элекпиз, түнөгөндө кандай адамдар келет?
Эми алыстан келип калгандар болсочу. Алыстан келип калгандар болсо, эми тынч жатабыз, ушундай конок болуп эле жөн эле жатабыз десе аларга уруксат беребиз. Алар бияк балыкты көргөзүп кетейин. Балык барбы? Балык бар, ооба. Куруп бересиңер да? Кууруп беребиз. Килограммы 750 сомдон кууруп берген ошонун ичинде болот. Негизи көлөңкөнү жакшы көрөт экен күндүз-тагыч. Көлөңкө кылып койбосок, ошол мына көлөңкө кылып тосуп койгонбуз, балыктын баары ушул жакта эме болуп. Кичине жандай кислород керек болот экен, ошол. Не фотосветсиз? Видео кылып атасызбы? Видео кылып атабыз. Пескоблок менен эмне кылайын достор? Пескоблок менен ушул бассейн тургузсакпы дегенбиз. Эме кылыпчы. Каза Кудай буюрса дагы эме кылып, мондай күнөс жака эме кылып бассейн орнотобуз. Бассейн кылам десеңер, суу кенен экен да бул жакта. Суу кенени баягы элге мындай кылганда баягы кирип болбош үчүн өзүнчө эле айкаштырып эме кылайын дегенбиз бассейндичи. Анан кымыз бир Ыстак жерде турат. Ал муну кымызды аралдан алып келип берет. Баягы бизге эме анан бегин өзү да кымызды ыштап ичине эме кылып, анан бышып тартып кеткен болот. Эме кылабыз. Анан туугандар, эсиңерде болсо, мынакей самандан салынган там деп чыгардым эле го. Азыр жашып аткан учур экен. Как раз ушул жерде да, бул эс алуучу жай. Ушу тамды көрбөгөнүңүздөр болушу мүмкүн, эми самандан салынган там деп издесеңиздер, мен каналга кирип, Турар ТВга кирип, ушуну ошо салынып аткандан баштап бар да. Мынакей жашып аткан экен ушуда азыр. Анан ушундай мынакей эс алагандар келип тапчанды алып отурган экен жигиттер. Эс алуу кандай, жакшыбы жигиттер? Мошты, э? Молодец. Тапчаныңар сонун экен, мындай бийик тимеде суунун астында суу агып турат кенен. Тапчанды стол кылып койгонбуз. Алды ачык суу көрүнүп турат. Алды сондурбайбы? Буттуң менен бассаң кирип кетпейдиби? Жок, кирбейт. Тигини басса кирбейт. Анан мен андай түшүп кетпесин. Келген коноктордун да атайын тор менен тосуп койгонбуз. Телефон дегендер бар түшүп кетиши мүмкүн. Азыр телефон деген кымбат билесиз. Бир телефондардын көңүлдөрүбүз бар. Негизи кенен экен жакшы. Канча адам батат бул жерге? Бул жерге бир 25 адам батат. 25 адам батат экен. Четтин баары ачык, шамал уруп турат. Жакшы экен, отуруп бересиңер жайнатып коюп мынакей. Анан бул жакта дагы божий бар экен. Бисмилла деп. Ошо кыргыз булдум. Кыргыз божий. Кыргыз божий аларды салганлары менен эмесинен. Эми адамдар көбүнчө ушундай азыркы баягы мурунку эмелерге эмет кылбадыбы? Ошого ылайыктап кыргыз божий эме кылып анан жаңы айтпектин полдордун баарын полдоп биягын баардыгын эме кылбасын деп алдына. Заманга жараша. Бээде серкинчек бар, анан адамдар баягы келгенде кичине ойносун деп волейболный площадка кылып койгонбуз. Кичине көңүл ачып кетишсин деп ошол бул жерге жакшы элдер келип, келген элдердин баары ойноп кетет. Топ өзүбүздүн тобубуз бар, беребиз. Калганга. Өнөшкөнгө. Ошол кыскача эс алуу ушундай. Эми биз көбүнчө эле ошол тазалыкка көңүл бурабыз. Эме кылып келген элдердин баары эс алып кеткенден кийин жыйнап, тазалап, шыпырып, эртежинки элдерге дагы баягы шарт жакшы болуш үчүн суу себип, баарын жыйнап. Эми баягы таза жерге келип отурганы жакшы да. Атайын эзаган приятный да болот өздөрүнө, ичип жегендерине. Ошол бар элдердин баары келип кеткенден кийин баардыгын шыпырып, тазалап, тырмап, божийдордун ичин баарын тазалап алабыз. Ошол кыскачасы. Ана жакшы экен, бул жак өтө мына карап турсаң бүт эле мына тал да, токой көлөңкө жер экен. Анан топ ойночу жериңер да сонун экен да, ачык. Буюрса анда дагы жылдан жылга өнүктүрө бергиле.
Ушу бассейнди бүтүрүп алсаңар дей жакшы болот. Анан дагы кошумчаңар болсо кийин кыла бересиңер да. Элдин талабына жараша. Ошол Кудай кааласа Кудай буйрса, жылдан жылга жакшы болуп келатат. Ошондо айттым эле ошо 2 боз үй болчу, анан кийин ушундай. Кыскасы баарын эле ушу жака элге шарт түзүш үчүн неме кылып атабыз да, жумшап атабыз. Дагы кемеге кана. Берде ошондой тегидей 2 боз кеме кана бар буларда. Ооба, бир жагы өчүр талаш болуп калат, анан бир жактагы бир жагына тоскоол болбосун деп биягына өзүнчө кылганбыз кеме кананы. Отунду кенен экен. Отун кенен, отунду кенен бардыгы. Ушундан жыйынтыктайык, элдерге бир сыра неме айтып, анан мекен жайды айтып кой берсең. Биздин мекен жайы Покровка айылы. Больница менен түз чыкканда микрорайон болот. Микрорайондон дагы өтөткөндө эле жол өзү түз алып келет. Мыякта МТФ деген эме бар. Ошол Кызыл Сарай бар. Ошодон келе атканда оң жакка бурулсаңар, ошол түз жакка алып келет. Телефон номерди калтырып коюм экранга. Энди келиңиздер, адамдар иштегенден кийин эс алганда беш керек дейт го, эс алып кетиңиздер. Ошо. Ошол туугандар, көрдүңүздөр, бир сыйра көрсөтпөдүк сиздерге. Ушул жака келип эс алыңыздар. Негизи ушул Манас районунда эс алуучу жайлар көбөйө берсин. Ар биринин ар кандай шарттары бар экен, жакшы, өзгөчөлүктөрү көп экен. Сиздер менен болгон Турар ТВ каналга катталып, лайктан басып туруңуздар. Мына туугандар, боздун ичи аябай сонун экен, салкын, кенен. Анан бул жакта максым, кымыз бар экен. Кымыз өтө сонун экен. Келип обязательно жака келип эс алып кетиңиздер, жакшы экен. Ошо айтып аткандай, ар биринин эс алуучу жайдын өзүнүн кереметтүүлөрү бар. Сонун кымыз экен негизи. Жана муздак сууда турган кымыз бул. Өтө ачуу мезген, жакшы экен. Анан бул жактан максым бар экен. Анан койдун этинен шашлык жасашыптыр. Ушакка келип эс алып кетиңиздер.